Assalamu alaikum usta, sizden kеңеш сурайын деп жазып жатам. Жолдошум 4 кызды болгонубуздан кийин 9 жыл мурун уулду болом деп бир боюнда бар жаш кызды алып келди. Мен деле 30га чыга эле келем дейт. Ыйлап суктап макул болдум. Жолдошум өкүңөрдү бирдей карайм деп сөз берди, карайм деп. Бирок баласы төрөлгөндөн кийин өзгөрдү. Мен эркек балага көбүрөөк тарбия беришим керек деп ал жакта көп жүрчү болду. Ортодо көп уруштук. Бир туугандары, аялдары деле жакпай калды жолдошума. Аллахым буйруп, аялы жакпай калды. Быйыл уулду болдук, бирок ал үйгө келбей жатат. Күндүз бир келип кетет, түнү келбейт. Кыздар сагынышат, негизи сизге жолугуп дагы көп нерселерге жооп алгым келет дейт. Албетте, тукумуңузду улай турган башка эркек бала жашоодо керек, бирок кызын чаңган эркектерге мен түшүнө албайм. Чынын айтайын, андай эркектерди түшүнө албайм. Анткени Кудай Тааладан өзүм дагы көбүрөөк кыз сурайм. Эркек бала дагы берсин, бирок кыз чыныгы эркекти ата катары сезинте турган жашоодо кыз болот. Кыз убактылуу конок, эртең анын күйүтү да чоң, башка болот. Бирок кыз сыяктуу аталап, ата деп атаны жашоодо жаны кереткен эч ким болбойт. Апасы болот, албетте, апа биринчи орунда, ападан кийин эле ошо эже карындаш тууган болсо, андан кийин ошо кыз сыяктуу эч ким бир атаны бир сүйүнчкө бере албайт. Ата катары мындай бир бийик сезимге чыгара албайт. Бул нерседе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бизге үлгү, кыз деп чанып кеткен жери жок. Хадиче энебиз менен болгон мамилеси уламдан улам көбөйүп отурган. Ушунчалык кыздарына кам көргөн, ушунчалык бизге мындай бир чоң сабак берген үлгү инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Бала деле төлөп берипсиз, башка деле болупсуз. Антип балдарды сагындырган жакшы эмес. Күйөөңүздү бир жакшы дем салдырып окутуш керек. Эми үйлөнүптүр, шариаттагы жолду карманыптыр, бирок ортодо адилеттүү болуш керек. Сөзүнө турбай эркек болгондон кийин.